Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendештер, qadırlı musulman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбыздын туткан орозолорубузду, окуган таравих намаздарыбызды, ооз ачарлыктарыбызды, саарлыктарыбызды, дуа, тилек, тобаларыбыздын баардын Алла Таалам кабыл кылсын. Алла Таалам баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин. Энеден туулмадай, наристедей таптаза кылсын Алла Таалам. Жана жүрөгүбүздү ыймандын нуру менен нурлап, жаркыратып, жакшы мүнөз берип, Алла Таалам ушул жакшы, бактылуу, ынтымактуу жашоо берсин ушу касиеттүү Рамазан айдын берекесинен. Жараткан Алла Тааладан көп-көп дуа кылайлы туугандар, көп-көп тооба кылайлы, көп-көп ибадат кылып алайлы. Адам баласы өзү машаккатта жаралган. Лакад халакнал инсана фи кабад. Алла айтат Кур'анда, биз инсанды машаккатка жаратканбыз дейт. Ислам диндин өзгөчөлүгү ушул машаккатка, кыйынчылыкка жараша сооп алат да. Канчалык кыйынчылык болсо, ошончолук сооп көбөйөт да. Ошон үчүн мына салкында, суук мезгилде орозо кармаган менен ысык мезгилде күн узун учурда орозо кармаганын айырмасы жер менен асмандай таксырлар. Напсы каалабаган учурда ибадат кылган, бул негизги өзү максат ушул да. Адамдын нафс деген дайыма жамандыкка неме кылып турат. Кур'ан-ы Каримде Алла субхана ва таала ушинтип айтат: "Лакад халакнал инсана фи кабад." Биз инсанды машаккатка жаратканбыз. Мейли кандай инсан болбосун, бу дүйнөгө келгенден кийин төрөлгөндөн тартып өткөнгө чейин жан берген дагы машаккатта бул. Бул тамаша эмес да бардыгычы. Бирок ыйман менен боло турган болсо, бул машаккаттын бардыгы соопко айланат, кыйынчылыктын бардыгы соопко айланат, даражаларды көтөрүлгөнүнө айланат, күнөөлөрдү кечирилгенине айланат мына. Ушулардын бири сахабалар, ушулар бизде өтө үлгү. Сахабалар бардык жагынан машаалла пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан ушундай бир ыйманга сугарылып, талим, тарбия, мүнөз бардыгынан алганда булар. Ошолордун бирөөсү бүгүн Абу Муса Аш'ари. Абу Муса деген сахаба. Улуу сахабалардан, менмин деген карылардан болгон. Йемендик болот өзү, Йеменден туу, Йеменде төрөлүп Хазрет Муаз разияллаху анхуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам экөөнү Йеменге жиберген эле. Баргыла, барып Кур'анды үйрөткүлө деп. Бул Меккеде исламды кабыл алган. Абу Муса Аш'ари радияллаху анху, аты Абдулла бин Кайс ибн Сулейм Бани Аш'ар деген урудан экен, Кахтандан сахаби. Бул Забит деген Йеменде жер бар экен, ошол жерде төрөлгөн экен. Меккеге келип, анан исламды кабыл алып, бунун улуулугу 2 хижратка тең шериктеш болгон. 2 хижрат деген улуу көчүү, Меккени таштап ислам, ыйман үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн биринчи Хабаша, Эфиопияга көчкөн, ошондо дагы шериктеш болгон. Экинчи нурланган Мадинага көчкөн сахабалар, буну хижраты бардыгыңыздарга белгилүү. Мына ошол экөөндө тең бул киши катышкан экен. Кана хафифул жисм касиран, ал арык болгон экен. Жана бою кичине болгон экен. Абу Муса Аш'ари. Ва хува ахаду уммалин наби. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын амал кылган, мындайча айта, пайгамбарыбыз тияка бияка жиберген, амил кылып, өзүнчө губернатор, аким кылып ошолордун бири болгон да. Кана ахада улама сахаба ва фуқахаухум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам доорунда кээ бир сахабалар өзгөчөлөнүп турганда, илимден, кээ бирлер берешендүүлүктөн, кээ бирлери батырлыктан, ар кандай да, кээ бирлери Кур'андын кыраатынан, карылыктан. Бул сахаба факих. Мындайча айтканда, ошо фик жагынан өзгөчөлөнгөн сахабалардын бири болуп эсептелинет да. Анан Кур'анды укмуш окучу. Бир жолу Кур'ан окуганы келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аны угуп, укмуш үн менен Кур'ан окудуң деген кабар жетет да, айтат, эгерде пайгамбарыбыз ушу мен Кур'ан окуп атканымды, укканымды мен билгенимде дейт, дагы башкача окумакмын дейт. Ушунча да болушунча ошо чырайлуу кылып окумакмын дейт да. Кандай болбосун, масалан, бул ошол Хазрет Али менен Муавия разияллаху анхума, ушу экөөнүн ортосунда кичи келишпестик болуп калганда, экөө тең ыраазы болуп, ортобузда маселени ким чечсин дегенде, Абу Муса Аш'ари чечсин деген да. Болбосо ол жөнөкөй окуя болгон эмес. Булар ошол Сиффин деп
чоң ошол кармашы болгон, эки тараптан ушу келишпестиктер болгон, ошол жерде ортосуна чечүүчү кылып, бул экөө тең ошо Абу Муса Ашари разыяллаху анху ыраазы болгон. Хазирет Али дагы өткөндө айтканбыз, мурда сабактарда кандай илимдүү болчу. Абу Муса Ашари разыяллаху анху боюнча суралганда, илими кандай депчи суралган экен да, мындай деп: Суила Али разыяллаху анху ан мауди Аби Муса минал илм. Илимде деңгээли каякта? Канча кайсы деңгээлде бул? Дегенде Хазирет Али жооп бериптир: Субига фил илм сибгатан. Охо, бул өлүмгө, илимге бу чөмүлгөн киши бул. Илимге чөмүлгөн киши бул. Түстөлгөн киши деп. Ушундай деп айткан экен. 52-нчи хижриде өткөн экен, Меккеде коюлган экен. Кээ бир риваяттарда келет, бул 44-нчи хижриде өткөн, Куфага коюлган дейт. Кандай болбосун, бунун жашы бир топ жашагандан кийин мындай болуп атат да, карылыкта адам баласы кичине мындай жалкоолонуп калат да көбүнчө. Бул кичинекей кезинен эле карылык учурунда дагы аябай эмгекчил, мээнеткеч, ушундай курбанчылыкты берген сахабалардан бири болуп эсептелинет да. Өзүнүн нафсисинин душманы да. Нафсисинин душманы. Риваятта келет, Байхакийда, Шуабда, Китеп Шуаб деген китебинде: Иштахадал Аш'ари кабла маутихи иштихадан шадидан. Өлүмдөн алдан аябай ушу ибадатка күчөйтүп мээнет кылганда, факиля лаху, айткан экен мындай депчи: Лау амсакта ва рафакта би нафсик ба'да рифк. Сиз өзүңүздү кичине кармабайсызбы? Бир аз эми жумшактыкты кылбайсызбы өзүңүзгө? Өтө катуулук кылбай, өзүңүзгө жумшактык кылбайсызбы дегенде мындай дептир: Иннал хайл ида урсилат факарабат раса мажраха ахраджат жамиа ма индаха валлади бакия мин ажали акаллу мин далик. Гүлүк аттар барго, качан жарышка түшкөндө, иннал хайл ида урсилат, кой бергенде аттардычы, гүлүктөрдү жарышка, факарабат раса мажраха деп финишке жакындап калган учурда, баш жетейин деп калган учурдачы, ахраджат жамиа ма индаха, ат болгон таакат күчүн сарптайт экен да жарыштачы. Эми бул айтып атат: валлади бакия мин ажали, ай ант менен ичейин, менин ажалымдан канча калды азыр мен билбейм, акаллу мин залик, будан да азыраак калды го дейт. Эми атка салыштырып атат, акыркы өмүрүнүн аягында мусулман адам газды до конца баш керек экен да ибадаттачы. Мына сөз менен айткандачы. Отуруп, жалкоолонуп, отуруп калбай, финишке келгенде адам не кылат? Отуруп калабы же жүгүрөбү? Жүгүрүп аткан жарыштан болгон күчүн сарптайт да, акыркы демин сарптайт. Бул ушундай деп өзүнүн мисал кылып айтып атат да. Эми мен азыр канча билбейм, канча ажалым калды, бирок bundan дагы азыраак эле калды го дейт да. Ошондуктан буга мен дагы көбүрөөк не кылышым керек дейт, мээнет кылышым керек дейт. Так что силерди мени соротуп, жумшак болуңуз, өзүңүзгө кичине ырайым кылыңыз дегениңерди койгула деген сөз да. Карачы, Абу Муса Аш'ари радыяллаху анху мына мусулмандарга чоң сабак берип атат да. Өзгөчө жашы улгайып баратканда өмүр өтүп баратат. Болду, таксыр, нар жак бер жактарды, күнөө-пүнөө, арам нерселерди уже эшигин жабыш керек. Бул жагы уже даярдыгы жакын болуп калгандан кийин ошого жараша даярданыш керек дейт да. Айтат эми, бул киши эми жашы ушундай болуп атат. Лакиннаху ламма тaqaddamat bihi sin, качан өмүрү бир топко чыгып калгандан кийин, ва ахасса би дунувил ажал, адам ушу эми жаманбы жакшыбы жакын болуп калат эми ажалы. Ра аннал хайр уддатан лиллиқаилла хия лиштихад фил амал. Адам көрөт эми жакын арада барып Аллага жолугам эми. Андан көрөк ошого мен жакшы даярданышым керек. Ал кайсы? Амалда мээнет да. Амалда мээнет. Фаламма утиба фи залика, кандан ушудан мындай деп жемеленип, айтып, айыптап, мындай кылбаңыз, эми өзүңүзгө ырайым кылыңыз деп айтылганда, ва талабу минху, сизге жумшактык кыл. Ушундай сөз менен жооп берди да. Иннал хайл ида урсилат, качан аттар жүгүргөнгө кой берилгенде, факарабат раса мажраха, жете турган, ошо финишине жакын калганда, ахраджат жамиа ма индаха, ат бар таакат күчүн сарптайт экен. Валлади бакия мин ажали, эми менин ажалымдан калган канча нерсе калды? Акаллу мин залик, bundan да азыраак калды дейт да.
Демек, ажал өзі өлім айтпай келгендіктен, адам баласы дайыма ахиретке даярданып жүрүш керек. Өзгөчө жаштары бир топ 60-ка чыгып калгандар. Эми 70-80-ге өткөндөр тим боле ал. Булар көбүрөөк маани бериш керек бугачы. Кээ бир мурунку алымдарыбыз айткан экен, алар Абдулла ибн Дауд Хурайби деген болгон экен. Бул киши айтат: "Кана ахадухум ида балага 40 сана тавафирашаху." Мурунку доордо адам 40-ка чыкканда төшөктү ороп, диван-пиванды уже токтотот экен да. Бул не дегени? Жай намаздын үстүндө, имазы төшөктүн үстүндө азайтып, жай намаздын үстүндөгүнү көбөйтөт экен да. 40 жашка өткөндө. Wa kana ba'duhum yuhil layl. Кейбирлери ошо болду. Таң атыкчакты ибадат кылып чыгып кетет эле дейт. Fa ida nadara al-fajr, качан багымдатка анан кийин көз салганда айтат эле инда сабах яхмадул кавму сура деп коет экен. Яхмадул кавму сура, таң аткан учурда айтылган ушундай бир мисал сөз болуп калыптыр да. Яхмадул кавму сура дегени, эгерде бир чоң ушо чөлдөн барсаңыз, чөлдүн ортосуна жетип, нар жагына чыкканга чейин дагы бир топ машаккатты да. Ошол машакатты, ошол чөлдү кесип өттү деп коом мактаганда, ушул сөздү айтылып калат экен да. Бунун мааниси, бирөө эгерде таң атчакты ибадат кылып чыга турган болсо, мына коом аны чоң кыйынчылыкты басып өттү деп макталып калат экен да. Анас ибн Малик радыйаллаху анху айтат: бир жолу Абу Муса Аш'ари радыйаллаху анху менен биргеликте биз сапарда бараттык эле дейт. Фасами аннас ятахаддасун, адамдарды угуп калды, ар кандай сөздөрдү сүйлөшүп барып кетип атканынчы. Фасамия фасахатан, укмуш сөздөрдү айтып атканын укту дейт. Анан кийин факале айтты: "Мали я Анас, Анас, мага эмне болду?" дейт. "Халумма фалнадкур раббана", бергел, экөөбүз Роббубуз Аллах тааланы эстейличи. Фа инна хаула якаду ахадухум аяфриял адима билисани. Мыналардын бирөөсү өзүнүн тилдери менен терилерин кесе турган болуп калды дейт. Ошо мындай дейт, бул сөздүн мааниси мындай: бекер сөз адамга зыян жеткирет, адамдын терисин кесип салгандай дейт. Сумма калали, кийин ана мага айтты: "Я Анас, ма абта биннасанил ахира, ва ма табарахум анха." Анас, адамдарды ахиреттен кайсы нерсе артка тартып койду? Вама табарахум анха дегени мааниси маллади садда нас ва манахум ан таатилла. Кайсы нерсе Алла таалага баш ийүүдөн тыйып салды? Кайсы нерсе адамдарды Алла таалага моюн сунуудан, баш ийүүдөн токтотуп койду? Деп сураса, Анас разыяллаху анху айтат: "Мен мындай деп жооп бердим: аш-шахават ва шайтан." Адамдын напсы кумарлары, шахваттар жана шайтан, ушул нерсе Алла таалага баш ийүүдөн токтотуп койду, ахиретке даярдануудан токтотуп койду деп Анас разыяллаху анху мен жооп бердим дейт Абу Муса Аш'ариге. Абу Муса Аш'ари айтат: "Ла валлахи, алар эмес" деди. Аллага ант дейт. "Валакин уджилат лахум ад-дунья", аларга дүньө көбүрөөк берилип калды дейт. "Ва ухират ахира", ахирет аларга кичине аркараак кечиктирилип калды. "Валау аяну ма адалу ва ма майялу", эгерде булар өз көзү менен көргөндө, анда жолдон мындай кылып бурулуп кетмек эмес булар. Туура жолдон кыйшайып калмак эмес булар. Түз жолдон ооп кетмек эмес булар. Мейил болмок эмес деди да. Бул дегени Абу Муса Аш'ари айтып атат, себеп дегенде бул негизи дүньө ачылганда адам баласына. Адам баласы ахиретти унута баштайт экен да, унута баштайт экен. Дүньө көбөйгөн сайын ахиретти унута баштайт. Амалдары сусташа баштайт. Амалдары алсырай баштайт экен да. Абу Муса Аш'ари мына ушуну маанини берип атат. Бул өзү мейли Абу Муса Аш'аридин сөзүбү, же болбосо Абдулла ибн Даудтун сөзүбү, бул насааттар Кур'ани Каримдеги машур аят бар. Мына ошодон келет. Кур'анда Алла мындай дейт да: "Хатта ида балага ашуддаху ва балага 40 сана." 40 жылда айтып койгон да. Качан жетилгенде адам баласы, андан кийин 40 жашка толгондо, мына ошодон кийинки эми адамга
алсыздық келе баштайды екен да. Бардық жағынан алсыздық келе баштағаннан кейін бұл белги, даярдана бер. Бардық эле даяр болуш керек өзү. Бирок буларга өзгөчө белги. Уже баягы ашуунун чокусуна жеттиң, эми ылдый. Мына нарысы жогору эмес, ылдый. Ошого даярдана бер деп. Не dedi Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala Ahqaf surasında kaçan jetilip 40 yaşka jetkende aytat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ve ala walidayya ve an a'mala salihan tardahu ve aslih li fi zurriyeti inni tubtu ileyke ve inni minel muslimin. O Rabbim bana tawfik ber, mümkünçülük ber. Şükür kılganга, senin nimetine, uşunday nimet, bana tartolagan, jana ata-eneme tartolagan, jana ya Allah bana tawfik ber, özün razı olgan, jakşı amaldı kılığıma. Jana meni oңдогун, urpaktarımda, albatta men sana tövbe kıldım, jana men moyunsununçulardanmın deydi da. Mına dua toğandar, Allah'ın qaysı nimetin görsöňüzçü, uşu duany aytkandy jattap alıňız. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah bana tawfik ber. Nimetinge şükür kılganga bana ne ber? Tawfik ber ya Allah. Mümkünçülük ber ya Allah. Bana güç kuvvet ber. Men sen nimetinge şükür kılayın. Al qaysı nimet eken? An'amta alayya ve ala walidayya. Bana jana ata-eneme bergen nimetinge. Uşu nimetlerge men şükür kılayın. Andan keyin qaysı? Andan keyin ve an a'mala salihan tardahu. Ya Allah bana tawfik bergin, sen razı olgan jakşı işlerdi kılığıma. Sen razı olgan jakşı işlerdi kılganga ya Allah bana tawfik bergin, tawfik bergin. Ve aslih li fi zurriyeti. Meni oңdogун, urpağımda. Baldarımdın aldında uyat bolboyun ya Allah. Kızlarımdın aldında şermende kıla görbe. Neverelerinden aldında şermende kıla görbe ya Allah. Bir alçıp bir neseni süylöp, bir nesi sögüp, aldap, namaz okubay, dagı bir aram işlerdi kılıp, ya Allah, meni şermende kıla görbe. Karaç özgöçö. Aslihli fi zurriyeti, menin şu zurriyet urpaktarımın aldında, oşolordo ya Allah, meni oңdogун. Meni oңdogун. Bul avir toğanlar, inni tubtu ileyk, men şek kümönsiz sana kayttım ya Allah, tövbe kıldım ya Allah. Bardık, çoğun kişinin günülerden tövbe kıldım. Ve inni minel muslimin, men musulmandardamın. Men musulmandardamın. Özü, kimge Allah Ta'alam tawfik berse, el-muvaffak, man iltefata ila ahiretihi, madama fi nefasihi bakiyatun. Al kimge Allah Ta'alam tawfik beret, kimdin ahiretke cüzdönse, ahiretke bağıt alsa, kaçan şeyin demi barı, bu ahiretke bağıt alıp turgan, oşul adam Allah Ta'alam oşul tawfiktin eşigini açkan degan adam da. Tawfiktin eşigini açkan adam. Hassatan idha kana mimman jaz. Özgöçö kaçan kim 60'tan ötüp kalsa, 70'ten 80'den ötköndergöç tim boleyim. Alardan daima ele jürek oşa ahiretke bağıt alıp turuş kerek eken da. Ahiretke cüzdönüp turuş kerek eken. Ahiretke cüzdönüp turuş kerek eken. Bu kişinin dağı nasihatı Abu Musa Aş'ari radıyallahu anh nasihatından ma ravahu Qasamatu İbn Zuhayr, Qasama degen tabi'in bu rivayetkat khatabana Abu Musa bil Basra. Abu Musa radıyallahu anhu Basra Irak'a geldi dağı bizge hutba aytıp kaldı deydi. Fakale aytti ya eyyuhan nas, ey adamlar, ibku ilagla dedi. Fa illam tabku fatabakav. Eğer de ilay albasaňar, anda özüňörde şu ilagandın süretini kurup ilaganga menet kılgıla, hareket kılgıla. Dedi. Fa inna ahlan nar, antkeni dozoktuklar var go, yapkuna dumu'a. Alar göz yaşını çıkarıp ilayt deydi. Hatta tanqati'a, gözünün yaşı tügönöt deydi. Susu tügönöt. Summa yapkunu dima, andan keyin kanga ilayt deydi. Adamın gözünden yaş dağı çıgat, kan dağı çıgat. Göz yaşı tügöngönden keyin kan menen ilayt eken. Hatta law ursilat fiha sufun lajarat. Uşunçalık kıyamat günü göv ilayt deydi. Anın uşul ilaganına kişi kemeleri jürgütseň bolat deydi.
Кыямат күнү жөнөкөй күн эмес экен да. Адамдын баягы коркунучунан тер чыкканы, көзүнөн жаш чыкканы канча деген. Бул киши ушунча айтып атат: "Ибку фа иллам табку фатабакау." Илагыла, аракет кылла илаганга. Себеп деген айткан, эки илаганды Алла Таала бир кылбайт. Ким бул дүйнөдө иласа, тиякта илабайт деген. Алла Тааладан коркуп илаган бул улуу ибадат болуп эсептелет. Бул ыйлоо Алла Тааладан. Ал-бука мин хашиятилла дабу салихин. Салихиндердин адаты экен бул. Ва хадию аулия иллахил муфлихин. Ийгилик тапкан аулиялардын багыты, жолдомосу экен булар. Илаган. Эми ким бул жерде субханалла, Кур'ани Каримде Алла субхана ва таала айтат да, Алла Тааланын сүйкүндүү бенделери кандай? Алар саждага жыгылышат, ыйлап жыгылышат дейт. Ыйлап жыгылышат дейт. Bir жерде Алла субхана ва таала айтат: "Ва яхируна лил адқан ябкуна ва язидухум хушуа." Алар болсо саждага жыгылышат ыйлаган абалында, жана коркусу дагы көбөйөт дейт. Абдул Ала Тайми рахимахулла айткан: "Инна ман утия минал илм ма лам юбкихи ла халиқун алла якуна утия илман янфау." Аллаху акбар. Улуу сөз. Бу киши мындай дейт: кимге илим берилсе, ал илим аны ыйлата албаса, Алланын коркусунан ыйлата албаса, анда лайыктуу дейт, анын илими ага пайда бербегени. Анын алга илими пайда бербейт экен да. Мына ушул лайык дейт ага. Демек кимдин илими аны ыйлата албаса дейт. Ли анналлах таала наатал улама. Алла Таала алымдарды мындай деп сыпаттаган: "Инналлазина утал илма мин qabli." Силерден мурдагыларга илим берилген алымдар, ида ютла алейхим яхируна лил адқан, качан аларга Кур'ан Каримдин тилаваты, китептери окулганда алар жыгылып ыйлайт эле дейт. Айлайт эле. Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху Ниса сүрөсүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуп бергенде, өзү окуя мындай болгондо пайгамбарыбыз айткан: "Абдулла ибн Масудту окучу Кур'ан" деген. Анан Абдулла ибн Масуд айтат: "Я Расулаллах, кантип сизге окуп берем? Кур'ан сизге түшкөн, сиз окуңуз." Жок. Мен кандай мага түшүп мен окугам, ошондой эле мен буйрулгам укканга дагы. Сен окума, мен угайын дейт да. Анан Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху Кур'анды окуду. Окуп келип: "Фа кайфа ида жи'на мин кулли умматин би шахид ва жи'на бика ала хаулай шахида" дегенге жеткенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Хасбук, токто, болду" деди. Андан кийин кал амсик, токтот деди. Фа ида айнаху тадрифан, мындай карасам пайгамбарыбыздын эки көзүнөн жаш чыгып аткан экен. Бунун мааниси фа кайфа, кандай ида жи'на, качан биз ар бир үммөттөн бир күбөнү алып келип, сени ошолордун бардыгын үстүнө күбө кылып алып келгенде, ошол күн кандай болот экен дегенде. Бул кыямат күнү эстегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көзүнөн жаш агып кетти. Жети түрлүү кишиге кыямат күнү Алла субханаху ва таала өзүнүн аршынын көлөкөсүнөн, мээрим көлөкөсүнөн Алла Таалам жай берет. Ошонун бирөөсү закараллаху халиян фафадат айнаху, эч ким жок учурда, жалгыз учурда көзүнөн жаш чыккан, ыйлап Алла Тааланы эстеген киши. Алланы эстеп өзү жалгыз. Жана эки көзүнөн жаш чыккан, ошо жетөөнүн бирөөсү ушу экен да. Демек бул фазилеттүү амал экен туугандар. Мына жердеги Абу Муса Аш'ари радыйаллаху анху айтып атканы: "Ыйлагыла, ыйлай албасаңар, ыйлагандын аракетин, мээнетин, сүрөтүн кургула" дегени өзү ыйчы, кайгыдан кийин келет да. Адам кичине кыжалат болгондо, кайгырганда аркасынан анан көз жаш чыгат да. Ошон үчүн сен дейт, жүрөгүңө сен кичине кайгыны алып келгин дейт. Аркасынан көз жаш чыгат. Эмнени? Алла Таала Кур'ани Каримде кандай коркутууларды айткан, кандай убадаларды айткан, Алла Таала кандай өкүмдөрдү берген, ошолорду аткара албай калгандыгыма деп кайгы келсе, аркасынан анан кийин ый келет, көз жаш чыгат да. Субханалла, алымдар айтышкан: ким ыйлай албасачы, ыйлай албагандыгы үчүн ыйласын дейт.
Кимдин көзүнөн жаш чыкпаса, көз жакшы чыкпагандыгы үчүн дагы көз жаш чыгарсын дейт. Илей албаган биз азыр абалыбыз ушул. Алла, сенен коркуп илей албай туруп ушугаби? Өз ыйлашыбыз керек экен да, илей албаганыбызга ыйлашыбыз керек экен да. Аллаху акбар. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Рамазан ай дуа кыла турган, көздөн жаш чыгара турган, Алладан истигфар кыла турган ай. Алланын рахматынан үмүттө. Ким бул дүйнөдө Алладан коркуп, Алланын азабынан коркуп ыйласа, Алла субхана ва таала ахиретте аны ыйлатпайт дейт. Алла ахиретте аны ыйлатпайт. Да бир осияты: иннама ахлака ман кана каблакум хадихи динар ва дирхам ва хума мухликакум. Абу Муса Ашари айткан экен. Силерден мурунку коомдорда келген, аларды жок кылган нерсени айтып берейинби? Динар менен дирхам жок кылган дейт. Динар деп мурунку доордо алтындын тыйыны, акчасын айтат эле. Дирхам деп күмүштөн, алтын менен күмүш, ушу менен соода болчу эле. Азыр сом менен доллардай алтын менен күмүш. Ошолор жок кылган дейт. Ошолор жок кылган дейт. Эмнеге бул кандай? Себеп дегенде бири-бири менен дүнүйө деп урушуп, дүнүйө деп кан төгүшүп атат. Азыр деле карасаңыз ошол. Бүткүл ааламда мамлекет менен мамлекет. Эмне? Дүнүйө талашып эле ал, башка эчтеке эмес ал. Мал мүлк талашып эле. Кичинекей деле бир үй бүлөдө деле карасаңыз, кошуналар деле, туугандар деле. Бул жок болуу туугандар. Эми карап көрүңүз. Мындан өткөн бактысыздык барбы? Эгерде атасы менен баласы дүнүйө талашып, соттошуп атса, апасы менен кызы, бир туугандары бири-бири менен соттошуп атса, bundan дагы башка бактысыздыкты каяктан күтүп атабыз мен билбейм. Bundan башка өткөн бир бактысыздык жок өзү. Бактысыз деген аны асмандан бир нерсе түшүп, мына мен бактысызмын деп ал эмес ал. Мына биздин коомчулукта бүгүнкү күндө үйдө болуп аткан, эл арасында болуп аткан маселелер. Бир жолу Абу Убайда радиаллаху анху Бахрайн деген мамлекеттен олжону малын алып келип калды. Ансарлар угуп калып, эртең менен багамдатка келишти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мечитинде эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аларды көрүп, намаз окуп бүткөндөн кийин жылмайып койду. Дагынан айтты: "Адуннукум сами'тум анна Аба Убайда кадима би шай'ин минал Бахрайн?" Мен ойлойм, силер Абу Убайдан угуп калдыңар го, Бахрайндан ушу бир нерсе олжонун малын алып келди дегенди. Dediler fakalu acel ya Resulallah. Doğru aytas. O Allah'ın elçisi dedi. Peygamber aytti. Abşiru ve ammilu ma yasurrukum. Men kuşkavarlı olgula, kuvanışta olgula, jana sizlerde kursantlığa turgan nersedен ümitте olgula dedi dağı. Fa vallahi biroq ant menen aytıp koyayım. Allah'a ant. Mal faqra akhsha aleykum. Walakinni akhsha aleykum an tubsata dunya aleykum kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha ve tuhlikakum kama ahlakatuhum dedi. Qaragıla dedi. Allah'a ant hiç aytayın. Men sizlerge jakırçılık, kembagalçılıktan korkpoymun deydi. Bирок korkomun sizlerge dünya açılıp ketkeninden deydi. Ne degeni men sizlerge korkpoyum. Эгерде sizler ушундай жакыр, кембагал болуп жашай турган болсоңор, динден, имандан чыгып кетесиңер деп, ал коркунуч жок ал. Мен коркунучум ушу sizlerge dünya açılganda, байлыгыңар көбөйүп, жердин кээ-бир риваяттарда келет, жердин казыналары ачылганда, ана ошондон жарышып бири-бириңер менен, бири-бириңердин башыңарды алып атандашып, көрө албастык интригага кирип, динден чыгасыңарбы деп корком деген. Мына ал жагын айткан. Айтып атат. Коркунучтун валакин ахша алейкум, мен силерге коркконум эмне десе, антубсата дуnya алейкум, силерге дүние ачылган. Кенен кылып, кама буситат ала ман кана каблакум. Силерден мурдагыларга да ошондой ачылып, алар бири-бири менен жарышып, дүнүйөнү куушуп, кийин соң жок болушкан, силер да куушуп, силерди да дүнүйө жок кылып койбосун деп, ушудан коркомун деген да. Ушудан коркомун деген. Туугандар, мынакей Абу Муса Аш'ари радиаллаху анху ушундай улуу сахаба, дагы бир-эки эмелерин айтып кетейин, окуяларын. Сахih Бухариде, Сахih Муслимде экөөндө тең келет. Абу Муса Аш'ари айтат, бир жолу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен бир газатта чогуу бараттык эле дейт. Биз 6 болчук дейт.
bir töөгө кезек менен отурат элек. Bir töөгө 6 киши. Кийин ушу эми калган эки отуруп, экиден алмашат да. Күн ысык, таштак жер. Ал кезде бут кийимде эле болгон эмес. Анан буттун тырмактары кайрылып түшүп, бут колубуздан кан агып кетти дейт. Ошол жерде анан чүпүрөк менен байлап койдук дейт буттарыбыздын, тырмактардын ордунчу. Ошол казаттын аты чүпүрөк казаты деп аталып калган. Зат-ар-Рика деп коет. Газваты Зат-ар-Рика. Кезек менен отуруп, канча чоң курбанчылыктан менен. Мына азыр биз бут кийим менен жүрөбүз. Кичине бир азмаз бир кыпын кирип кетсе чыңырабыз. Туурабы? Мыналар канча Алла Тааланын дининде ушундай кылып жүрүшкөн. Кийин ошол анан бул кыйынчылык өтүп кетти да. Өтүп кеткенден кийин анан Абу Муса Ашари ушуну айтып алып кайра кыжалат болуп калат эле. Кыжалат болгон ушул курбанчылыгыбызды айтпай эле койсок болмок эле. Эмне үчүн айтып бердик деп ушуга өкүнүп калат эле. Амалым ушу жайылып кеткенинен деп мына кыжалат болот. Мынандай адам эле булар. Биз болсо кичине бир 10 кишиге ифтар берсек, өмүр бою айтабыз. Туурабы? Бир 2-3 күндө тарай, 3-4 күндө тарай окусак, бир 10 кишиге айтмайынча эс албайбыз го дейм. Рахаттанбайбыз го дейм менен. Кылгандын бардыгын айтышыбыз керек да. Мен деп мактанышыбыз керек да. Булар болсо адамдар ушундай доордо эле кылган жакшылыгын жашырышат эле. Мейли. Hazret Umar razıyallahu anhu bir жолу айткан эле Абу Мусага: "Заккирна Раббана Таала фаяқра." Эстетчи биздин Робубуз. Абу Муса укмуш айттык го, жакшы окуйт эле Кур'ан. Кийин окуп берип. Дүйнөдөн кайтып атканда балдарына бир окуя айткан экен. Балдарына бир окуя айтып, ал окуяны Сахиб Рагиф деп коет экен. Дүйнөдөн кайтып атканда Абу Муса Ашари балдарын топтоп: "О балдарым, Удкуру Сахиб Рагиф. Силер немени эстегиле. Рагиф деп кичинекей лепешканы айтат. Азына түрктөрдө жасап атпайбы, эмне деп лавашка окшош бар го. Ичи мында бошураак, бирок андай чоң эмес, кичинекей деген. Ушундай лепешканы Рагиф деп коет. Бу Сахиб Рагиф деген эмне болгон экен? Бул кандай окуя болгон десе, мурда бир киши болгон экен. Өзүнүн ибадатканасында 70 жыл ибадат кылыптыр да. Эч түшпөйт экен, чыкпайт экен да ибадатынан. Түнү күнү ибадат. Күндөрдүн биринде шайтан бир аялдын сүрөтүндө, жаш кыздын сүрөтүндө, келбетинде келишкен болуп, буну азгырат дагы. Бул менен 7 күн чогуу болуп коет. Кийин шайтан өзүнүн акыйкатын ачкандан кийин бул тооба кылып качып чыгат. Ар качканда да кандай тооба кылат? Ар бир кадамга бир кадам таштаган сайын солла ва сажада намаз окуп сажда кылат. Кайра туруп намаз окуп сажда кылат. Кайра туруп намаз окуп сажда кылат. Ар бир кадамга тообасы ушундай болот да. 70 жылдык ибадатын текке кетти. 7 күндө жок кылдым, я Алла. Мен тообамды кабыл кыл деп. Ар бир кадамга намаз окуйт, сажда кылат, ар бир кадам. Ушинтип барып, бир жай бар экен. Адамдар тургандай, алачыкка окшош. Ал жерде 12 мискин турчу экен да. 12 мискин дегени 12 кембагал ошол жерде эптеп жанын багат экен. Аларга болсо ошол мурдагы рахиб деп коет. Мына христиан дининдеги монахтар, ибадат кылгандар күн сайын 12 нан алып келет экен буга. 12 экен да буларчы. Бирден берип коет экен, болду, кетет. Бирден берип коет садака. Булар ушу бир күндө бир эле ошо нанды, лепешканы жеп жашайт экен да. Ошо менен жашоосу. Бул ошонун арасына түшүп калып 13-чү болуп калып атат да. Анан курсак ачкан, эчтеке жок, кыйналган, барып ошолордун арасында жатып калат. Баягы келет, адатынча келип туруп 12 нан көтөрүп келет. Ар бирине бирден бери. Бул ортосунда туруп калат, түндө келген, эч ким билбейт. Бардыгы алып эле бирөөгө жетпей калат. 13 болуп калганда жетпей калат. Андан кийин ошо жетпей калган айтат: "Менин акым бербесинби?" дейт. Мен бердим го дейт 12-нө. Жок, мага жетпей калды дейт. Алар түшүнбөйт ошо 13-чү адам кошулуп калганынчы. Анан кийин айтат: "Мен силерге зулумдук кылдымбы? 12-ни алып келдим эле." Туура, 12-ни бердим, бердим. Бирок эмне үчүн мунага жетпей калды деп. Анан мамиле ачык болот.
Что бұл 13-ші киши баяғы келіп қалған. Анан ал бұл не дейтем? Қой, деп бұнын ошо нанын анан қайтарып береді екен. Ма, сен ал деп тұрыпчы. Эми бербесе болбойт да, аныкы да. Ошо берип, ошо күнү эчтекеси жок, ачка, ажалы келет да дүйнөдөн өтүп кетет. Нанды бирок берет. Нан буга берилген болчу, Бунун акысы болчу. Бирок ошондо да кой деп туруп, ушул ушунар арасына келип калдым эми. Ушул эле жесинчи деп эле. Мен жебесем жебей, өлсөм өлүп калайын болуптур деп анага берип берет дагы. Ошол жерден жаны өтөгөн. Субханалла. Анан не болот? Фа асхабат таиб майитан, ошо тооба кылган киши өлүк болот да. Фа вузинат 70 сана би 7 лаялин. Фаружжахат лаялин. Ва вазна рагиф би 7 лаяли, фаружжаха рагиф. Аллаху акбар. Түшүндө караса, түшүндө таразага тартылат. 70 жылдык ибадатын. Таразаны бир ташына баягы 7 күндүк баягы шайтан менен болгону бир тарапта. Бунун экөөнү таразаны тартса, 7 күндүгү 70 жылдыгын басып кетет да. 70 жылдыгы жок ибадат. 7 күндүк менен 70 жылдык ибадаты жок болуп кетет. Кийин ошо 7 күндүк зынасын, арамдыгын таразага тартып, баягы лепешканы таразага тартат бияка. Тартса, бунусу жок да. Бул лепешка буну басып кетет да. Муну ошо садака ошол өзү карап туруп дагы ошо берген садакасы соо ушунчалык көп экен да. Ошон үчүн балдарына айтат: балдарым, не дейт эле? Баягы лепешка эсин эстеп койгула дейт эле да. Дүйнөдөн өтүп атканда. Бунун эмне мааниси? Кичинекей амал деле сен аны кичинекей деп эсептебе. Кээде чоң маселелерди кичинекей чечет. Кээде чоң маселелерди кичинекей амал, ихластуу болсо, чоң маселелердин бардыгын чечет. Ошон үчүн кичинекей амалды жөн таштап кое бербе. Бул не жок. Мүмкүн Алла Тааланын ыраазычылыгы ошол нерсе деди. Мынандай болуп. Ошон үчүн Абу Муса Аш'ари радhiyallahu anh балдарына дүйнөдөн кайтып өлүм төшөгөн учурунда айтты: "Удкуру сахибар рагиф". Буну сахибар рагиф деп коет. Ошол нандын, лепешканын ээсин эстегиле дейт. Абу Муса Аш'ари радhiyallahu anh өтө ысык күндө орозо тутканды жакшы көрөт эле. Айтат эле, ким өтө ысыкта орозо тутса, Алла Таала кыямат күнү сөзсүз аны суусун кандай эме кылып чаңкосын кандырат дейт эле. Бул издейт эле ошого. Орозо кармайт эле ошондо. Анан айтат эле мындай деп: "Инна шамс фауқан нас яуман қияма ва амалухум tudilluhum ва тусхибухум". Мындай деп айтат эле Абу Муса Аш'ари радhiyallahu anh. Кыямат күнү күн адамдын башына келет. Азыр канча мил, канча километр ушунча узактан ушунча табы. Эги 1 милге 1 километрге келе турган болсо канчасы ите? Кактап коет да. Ошондо амалыңыз сизге көлөкө болуп берет. Бу дүйнөдөгү кылган амалыңыз, демек амалды көп кылайлы, сапаттуу кылайлы, бекем туура кылайлы, бул эртеге бизге көлөкө экен. Эртеге бизге шерик экен. Жараткан Алла Таалам Абу Муса радhiyallahu anh'дан разы болсун. Бизге да Алла Таалам өзү тоофик берсин, амалды туура кылганга, көп кылганга.